ачабыз. Да, суроо берүү үчүн Замир Дүйшалиевич. Рахмат, Оңкан Батырбекович. Марлен Абдрахманович, мыйзам долбоорун колдойбуз. Жакшы мыйзам долбоор экен. Мамлекетке иштейт, Кудай буйруса. Мен суроом Базарбай Абдыкеримович. Азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу үчүн быйыл жетишелүү акча каражат бөлүндүбү? Саламатсыздарбы, Мусабеков. Мамлекеттик материалдык резервдүү фондунун төрагасы. Быйылкы 2023 жылдагыдай эле көлөмдө акча каражаты бөлүндү. Бирок 22 жылы апрель айында бизге спецсчетубузду ачып берген. Былтыркы алып келген, былтыр чоң көлөмдө акча берилген. Ошол эмен револьверный путем спецсчетко акчабызды түшүрүп, кайра ошол эле товарларды алганга мүмкүнчүлүктөр бар. Өзүбүздө жетерлик акча бар. Акча жетиштүү да? Жетиштүү. Тийиштүү министрликтен жооп берип койсоңор, былтыр жер семиткич 5000 тонна келип, 4000 тоннасы артып калды, кымбат келди, дыйкандар ала албады, дыйкандар кыйналды. Анан эми биз депутаттар 20 марттан каникулга чыгабыз да, эл менен жолугушууларды өткөрөбүз. Анан эл тараптан суроолор пайда болот. Ошого тийиштүү министрликтерден жооп берип койсоңор, кандай болот быйылкы жылы? Азыр мындай дыйкандар мындай лотерея сыяктуу болуп калды да, же баасын билишпейт. Ошого мына так жооп берип койсоңор. Жер семтиш канча болот? Күйүүчү май канча болот? Ким жооп берет? Маалымат барбы? Жер семирткичтер боюнча биз жаңы эле кече суббота күнү иш сапардан келдик Өзбекстандан. Биздин бул жерде өкүлүбүз массалык маалымат каражаттарды таратып атат. Азыр 28-30 сомдон болуп атат жер семирткичтердин баасы жерлерде. 28 сом 30 сом, а? Кайсы региондордо? Бул Ошто канча болот? Жалал Абадта канча болот? Ошто Баткенде деп маалымат берилди. Так баалары ошо 28-30 сомдо эле белгиленди. Күйүүчү майчы? Күйүүчү май боюнча Эми мындайда баардыгын ара тиешелүү да турабы? Хорошо. Сизге да тиешелүү ар кайсы региондордо баасы ар кандай болуп атат? Ошону так жооп берип койгула элге. Так маалымат берип койгула. Жалпы ошо базар баасында азыр орточо баасын айтып атам. Бензин, бу дагы ошо күйүүчү майлоочу майлар социально значимый товарларга кирген. Бензиндин А80 48 сом 70 тыйын. Бензиндин А92 53 сом 10 тыйын. Дизель отуну болсо 70 сом 50 тыйын. Орточо баасы бул Кыргызстан боюнча. Жер семиткич боюнча селитра, карбамид, күйүүчү май боюнча айттыңыз, а? Урматтуу уруксат болсо мен да ошо дизель отуну боюнча жооп берип коеюн. Баягы биз айыл чарба өндүрүүчүлөрдү колдоо максатында жана айыл чарба министрлигине кичине көмөк кылалы деп жалпы эле республикада мамлекет тарабынан жардам болсун деген ниетте 3 миллион литр дизель отунун 65 сомдон жерлеринде ар бир район областтарда берип атабыз. Кайсыл жерде ред петролиум заправкалары болсо ошол жерлерге жеткирип берип атабыз. 65 сомдан 3 миллион литр дедик. Азыр дагы сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Буйруса дагы кошумча дагы 3 миллион литр берсекпи деп мен сунуш бердим. Азыр ошо сунушубузду колдосо 6 миллион чыгарабыз да. Рахмат.